Баткенде чек арага жакын аймактагы Ак Сарай чек ара заставасынын жаңы имараты пайдаланууга берилди. Ачылыш аземге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын жетекчилиги, Баткен облусунун башчысы жана чек ара кызматынын өкүлдөрү катышты. Силерге эң негизинен биринчиден элибиз ишенип турат. Силерге негизинен мамлекетибиздин башчысы президентибиз ишенип турат. Ошондуктан ар кимиңиздер мыйзамдын чегинде, уставдардын негизинде өзүңөрдүн кызматыңарды таза, так алып барып, берилгендик менен кызмат кылып, мамлекетибиздин коопсуздугун толук сактап бересиздер деген чоң үмүтүбүз бар. Ал эми жетекчилик тарабынан мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша силердин бардык кызматыңарга биз шарттар түзүп беребиз. Бүгүнкү күндө кандай шарттар түзүлүп атканын өзүңөр ички кызмат кылып аткандар сезип көрүп билип атасыздар. Ар бир түзүлгөн шарттар боюнча, ар бир жасалган жумуштар боюнча бул жерде бардыгын айтпай эле коеюн, аны өзүңөр көрүп атасыңар. Ушуга чейин кандай бизде мүмкүнчүлүктөр бар эле, азыр кандай мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калды, өзүңүздөр сезип атасыздар. Ошондуктан чек араны коргоо, мамлекетти коргоо бул сыймык. Бул эң бир адамдын турмушундагы, айрыкча эркек адамдын турмушундагы чоң сыймык. Ошо сыймык силердин бүгүн үлүшүңөргө туура келип атат. Силердин убактыңарга туура келип атат. Демек ошол убактыңарды тилекке кетирбестен, берилген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мамлекетке кызматыңарды өтөп калгыла. Урматтуу жоокерлер, биз силерге ишенебиз, силердин мүмкүнчүлүгүңөрдү билебиз, силердин эр жүрөктүүлүгүңөрдү, силердин мамлекетке берилгендигиңерди билебиз жана ошону колдойбуз. Рахмат кызматыңарга силерге. Баткен облусунун Лейлик районундагы Ак Сарай чек ара заставасынын курулуш иштери 2011-жылы башталган. Бирок ушул убакытка чейин курулуш аягына чыкпай келген. Өткөн жылы курулуш иштери жанданып, жаңы имарат курулуп бүткөн чакта чек ара жаңжалы орун алып, куралдуу кагылышууда заставанын имараты жараксыз абалга келген. Кайра жаңылоо иштери башталып аягына чыкты. Эми Ак Сарай чек ара заставасы жаңы заманбап имаратка жана чек арачыларга зарыл болгон бардык шарттарга ээ. Жакшылар, элибиздин коопсуздугун сактасын, мүмкүнчүлүк болсун. Солдаттар, силердин эмгегиңиз кармагыла. Жеке өзүнө кармагыла. Боецтерге бөлейин. Кимин кармайсың? Жакшы кызмат кылабыз. Макулбу? Кызматты жакшылап кылып, силерге мына ишенип отурабыз. Мамлекетибиз ишенип отурат ар бириңерге. Ошо жакшы кызмат кылабыз. Бири-бириңерди колдогула. Биз бардыгыбыз адамбыз, бардыгыбыз бирөөнүн баласыбыз, бардыгыбыз ушу элибиздин, журтубуздун жоокерлерибиз. Значит, бири-бирибизди колдошубуз керек. Макулбу? Командирлер айрыкча балдарды жакшылап карагыла. Макулбу? Ошондо гана жакшы кызмат кылышат. ар бир застава чек арабыз бекем болуп турса ким сүйүнбөсүн, ким кубанбасын.
Мен армияга келгениме 8-9 ай болуп калды. Кудай кааласа сентябрда кайра кетебиз. Кудай кааласа кайра калып иштейм деген ниеттерим бар. Бул чек араны коргоо бул ар бир жигитке мындай насип эте бербейт экен. Кудайга шүгүр ошол Кыргызстан Республикасынын мамлекетинин бир чек арасын коргоп турганыма мен өзүм менен сыймыктанам. Ар бир жигиттерге армияга келбеген жигиттерге мен мындай сунуш кылат элем. Армияга келип кызмат кылууга деп. Дагы бир жолу мына чек арачылардын майрамы менен куттуктайм. Дагы бир жолу пограничниктердин. Иш сапарынын алкагында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен жергесиндеги бир катар жаңыдан курулган объекттерди пайдаланууга берип, ишмердүүлүгү жана абалы менен таанышты. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Аскар Маматисаков, Регион.